Мен бүгін 4 мәселеге тоқталам. Бірінші, біз өкіметтің отчетін ұғып, негізгі өзіңөр пландарды жасап, пландарға өзіңөр мониторинг көзөмөл жүргізіп, өзіңөр баға беріп қойдыңар. Бирок эгерде мамлекеттик дүйнөлүк рейтингтерди карасак, ал жерде дүйнөлүк рейтингде биздин акыбалыбыз жакшы эмес. Башка мамлекеттер менен атаандаштык жүргүзүш керек. Экинчи маселе бул ЕАЭС, ЕАЭП боюнча айткым келет. Урматтуу коллегалар, биз ЕАЭСке, ЕАЭПке киргенде 4 шарт менен киргенбиз. 4 эркиндик бизге берилген. Бул биринчиси товардын эркин жүрүшү, экинчиси капиталдын жүрүшү, төртүнчүсү эмгек ресурстар жана кызмат көрсөтүү. Ар бирөөсүнө карап чыксак, товардын эркин жүрүшү. Бүгүнкү күндө проблема барбы? Бүгүнкү күндө проблема бар. Чегара боюнча жана Россияда биздин азык-түлүк продукциялар токтолуп атат. Мына сиздер, Мухаммед Душекевич, 1-июльдан баштап электрондук маркировка кирет. Ал жерде дагы өтө чоң проблема болуп калышы мүмкүн. Капиталдын эркин жүрүшү боюнча бүгүнкү күндө биздин жараныбыз капиталды алып келе албайт. Эмгек ресурстар боюнча Россиядан башка мамлекетте биздин маселе чечилген жок. Мына Казакстанда жүрөт биздин жарандарыбыз. Кызмат көрсөтүү боюнча мен сөз деле айтпай эле коеюн. Бирок биз Кыргызстан башка мамлекеттерге өзүбүздүн чек арабызды мыйзамсыз кирип аткан товарларга жолубузду ачып бердик. Ошол жагынан да көзөмөл күчөтүш керекпиз. Урматтуу премьер-министр, экономика министри, атамекендик экспорттук продукттун атаандаш артыкчылыктын өзүңүздөр үчүн тактабай туруп, экономика моделин аныктамайынча Кыргызстандын атынан болуп жаткан сүйлөшүү процесстери ар дайым башаламан болуп, бир нукка түшө албай жана мыйзамдардын эрежелери гармонизациясы эч качан бүтпөйт. Өкмөттүн позициясы азыркы учурда жергиликтүү өндүрүштөрдүн позицияга бул түздөн түз байланыш. Мен оюм боюнча Кыргызстандын экономикалык модели бул 4 приоритеттүү тармак болуш керек. Бул экологияга зыян келтирбей турган приоритеттер. Бул жеңил өнөр жай тармагы, экологиялык таза айыл чарба продукциясы, кызмат көрсөтүү жана энергетика тармагы. Мына ошол 4 приоритет тармактын ичинде 1 миллион жаңы жумуш орун жатат ушул жерде. Буну жакшылап иштеп, жакшылап карап коюш керек. Эми үчүнчү маселени аймактарды өнүктүрүү деңгээлин айтып кетейин. Мына биздин президентибиз 2 жылдан бери региондорду өнүктүрүү деп айтып келатат. Бирок, урматтуу премьер-министр, региондордо дагы акыбалыбыз жакшы эмес. Жумуш орундарды түзүү боюнча өзүнүн деңгээлинде эмес. Мындай адам жашоо шарттары жакшы дагы нукка түшпөй атат. Мындай айтканда, адамдык ресурстар деградацияга барганга коркунуч бар. Мен статистиканы айтып кетейин. Мына 9-класс бүтүрүүчү бала 50% 10 класска барбай чыгат. Ошо 9-классты бүтүрүүчү бала 3-төн 1 жогорку жайга өтүп атат. Калганы 3-төн 2 же аз акыга иштейт, же миграцияга кетет. Бул өтө мындай коркунучтуу абалыбыз. Эми эмне үчүн бул? Мындай айтканда, региондордо киреше абдан төмөн. Мына статистиканы карасак, ар бир экинчи Баткен областындагы жашоочунун кирешеси 5000 сомго жетпейт. Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Чүй областарында болсо, ар бир 3-чү жашоочусу 5000 сомго кирешеси төмөн. Ошого эгерде кирешеси аз болсо, кайдагы окуу, кайдагы өсүш, бул жагындагы абдан карап көрүш керек. Мына чет элдик инвестициялар боюнча, келиши боюнча 60 эсеге мында бөлүнүшү тең эмес да. Аймактардын муктаждыгынан эске алуучу программалык иш чаралардын жоктугунан
мамлекеттик саясатта ар аймакка, ар башка мамиле болуш керек эле. Башкаруу системасында фундаменталдуу маселе бүгүнкү күндө чечилет. Ошол себептен мамлекеттин саясаты жарандарга мындай шайкеш келбей атат. Жергиликтүү бийликтегилер өкмөт белгиленген саясатты көрбөй, укпай, сезбей калышкан. Кыскасы, бийлик вертикалы өтө начар болуп атат. Мына кечээ жакында улуттук диалог болду. Сиздер да катыштыңыздар, сиздер тапшырма бердиңер. Жумуш орундарды түзүү боюнча, инвестицияларды тартуу боюнча деп. Мына кечээ Сузак районунда 2 жакшынакай чоң заводдор ачылды. Аким бут баскан жок ошол заводдорго. Анан каяктагы бул жерде сиздердин тапшырманы аткарышы боюнча. Кийинки маселе мен аткарылып жаткан мамлекеттик тармактык саясат боюнча. Өкмөттүк тармак саясат жүргүзүүгө ыкчам аракети өтө начар. Башкаруу системасы убакыттын талаптарына жооп бербейт. Жада калса техникалык чечимди кабыл алуу үчүн 7 айга чейин созулат. Мындай шартта реформа жүргүзүш өтө кыйын. Ыкчам чечим кабыл ала албаган аппаратты, министрлерди натыйжасыз, элге пайдасы жок эски системаны кармап, эмне кереги бар? Алардын ордуна профессионалдуу ассоциациялар номиналдуу мамлекеттик колдоо менен кыйла көп иш-чараларды жасайт элек. Элге пайдасы да көп болот, ошол жактан да жыйынтык көп болот. Экономика моделине кайрылып кетсем, урматтуу Мухаммед Дүйшөкеевич, каржылоо булактарын бюджеттен механизмдерин өзгөртүш керек. Мына Минфин бул жакшы билет, бул эже. Ошол эже менен тыгыз байланыштырып, башкача ориентирдерди алыш керек. Негизги экспортко багытталган ишканаларга ошого багытталыш керек. Анан кийин транснационалдык компанияларды ачыш керек. Транснационалдык компанияларды ачып, мына мисалы Кыргыз Энерго Холдинг. Бул транснационалдык компания биздин электр энергияны башка мамлекеттерге сатыш керек. Газпром мисалы келип дүйнө боюнча мына Европа, Турция, башка мамлекеттерге газын сатат. Мына ушундай транснационалдык компанияларды ачыш керек. Жеңил өнөр жай боюнча. Азыр жеңил өнөр жай боюнча жакшы өнүгүп атат. Ошону колдош керек. Эң негизги көйгөй жеңил өнөр жайда бул мода. Эгерде мода болуп турса, дайыма биз дизайн, модельдерди алып келип, жаңы мектептерди ачып, ушул биздин ишкерлерге биз мода жагынан жардам берип турсак, биз модада турсак, ошондо биздин жеңил өнөр жайдын продукциясы ар дайыма өтөт. Бул талашсыз. Экология таза продукция боюнча. Дүйнөдө мына экология таза продукция жыл сайын 14% өсүп атат. Ошол брендти биз алыш керекпиз. 14% дагы көп. Анткени адамдар азыр дүйнөдө адамдар байып, акчасы көп болуп, мына ошолго кызыктарды болуп атат да. Мына Кыргызстанда бизде кызмат көрсөтүү аябай өнүккөн бизде. Биз дагы мына курулуш тармагын башка мамлекеттерде да биз дагы курайлык, жолдорду курайлык, көп кабаттарды үйлөрдү курайлык. Ошол жагынан караш керекпиз. Башка мамлекеттерге дагы биздин компаниялар, транснационалдык компаниялар чыгыш керек. Урматтуу Мухаммед Дүйшөкеевич, эгер сиз реформа жасабасаңыз, команданы, структураны, башкаруу вертикалын, аппаратты, адистерди, чечим чыгаруу механизмдерин өзгөртпөсөңүз, анда мамлекетибиз ийгиликке жетиш кыйын болот. Мен ишенем. Биздин мамлекетибиз өнүгөт, элибиз билимдүү, ден соолугу сак, биздин элибиз күчтүү болот деп мен ишенем. Ошон үчүн сиздерге да ийгилик каалайм. Көңүл буруңузуңуз үчүн чоң рахмат.